Бардығы биздин министрликке карамагында саламаттык сактоо тармагында иштеген медицина кызматкерлеринен 2800 кайрылуу келип түшкөн. Алардын баары атайын ошо өкмөттүн токтомунда бекитилген тартиптин негизинде каралып атат. Ошонун ичинен 1137сине төлөнүп берилди. Ошондой эле айтып кетиш керек, 2020-жылы 32 кызматкер каза болгондугуна байланыштуу дагы акчалары ушул бардык документтери тастыкталгандыктан төлөнүп берилди. Анан азыр дагы 960 документти кайтарып бердик. Себеби ошо министрликтен түзүлгөн атайын буйрук бар болчу, ошонун тартибине дал келбей атат. Эгерде алар ошого дал келтирип кайта документтерин алып келсе, алар дагы каралып өз убагында төлөнүп берилет. Негизи эле баягы төлөнбөй калыштан мүмкүн деген сөздөр айтылып атат да коомчулуктачы, дарыгерлерге. Жок, андайдан алыспыз. Себеби эгерде ошол красный зонага чындап кирип иштеген болсо, анан азыр мындай маселе көтөрүлүп атат. Мисалы, биз чогуу иштегенбиз, эмне үчүн ал алды, мен албай калдым деген учурлар. Ал учурда анын берген бизге документтери туура дал келбей атат да ошол комиссияга караганга. Ошол документтерин иреттеп алып келсе, кайтадан комиссия карап туруп төлөп берет.